Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК баасы 2 миллиард сом болгон стратегиялык объект мамлекетке кайтарылды. Аянты 17,7 гектарды түзгөн 2 миллиард сомдук стратегиялык объект мамлекетке кайтарылганын УКМК билдирди. Маалыматта менчикке мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкелерин кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында завод жана ага жанаша жайгашкан стратегиялык маанидеги объектилерди өнөр жай карьерин белгиленген тартипти бузуу менен жеке менчикке чыгаруу фактысы аныкталганы айтылат. Козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган стратегиялык объект жана ага жанаша жайгашкан жер тилкелери 2004-жылы Кум шагыл ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз берилгени такталды. Комплекс шагыл майдаланган таш карьерин, ошондой эле чийки заттан жасалган жогорку сапаттагы курулуш материалдарды чыгарган заводду камтыйт. 20 жыл ичинде бул стратегиялык объект жеке жактарга олуттуу киреш алып келсе, мамлекетке дээрлик эч нерсе алган эмес деп айтылат билдирүүдө. Жыйынтыгында Бишкек шаардык сотунун чечими менен бүтүндөй өнөр жай комплекси жана ага чектеш аймактар мамлекеттин менчигине кайтарылды. Мындан тышкары козголгон кылмыш ишинин алкагында негизги фигурантка эл аралык издөө жарыяланган. Мамлекеттик мүлктү мыйзамсыз менчиктештирүүнүн башка фактыларын аныктоо боюнча тиешелүү иштер улантылып жатканы кошумчаланды. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. 3 жаштагы Амирдин сөөгү суудан табылды. Ысык Ата районунун Кең Булуң айылында Чоң Чүй каналына түшүп кеткен 3 жашар Амирдин сөөгү табылды. Ал канттын аймагында жеке агып чыгып калган. Эскерте кетсек, Амир 19 август күнү көчөдө ойноп жүрүп жоголгон. Аны бир нече күн куткаруучулар жана ата-энесине көмөккө келген жарандар издешкен. Атасы президент Садыр Жапаровдон уулунун сөөгүн таба алуу үчүн каналдын суусун токтотуп турууну да өтүнгөн. Жаңыланган стадиондо биринчи болуп Кыргызстан-Өзбекстан беттеши өтөт. Үстүбүздөгү жылдын 10-сентябрында реконструкциядан өткөн Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын 3-чү тандоо раундунун алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын улуттук курама командалары кезгелет. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди. Эскерте кетсек, учурда стадион жаңыланууда. Кыргыз футбол биримдиги бүгүнкү күндө реконструкциялоо иштери дээрлик 90% аяктап калганын кабарлады. Кыргыз футбол биримдигинин башкы катчысы Медербек Сыдыков, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев жана реконструкция боюнча иштерин аткарган компаниянын жетекчилиги реконструкция иштеринин жүрүшү менен таанышкан. Буга чейин жаңылангандан кийин Борбордук стадион эл аралык стандарттарга жооп берип, күйөрмандар электрондук турникет аркылуу киргизилери белгиленди. Стадионду оңдоп түзүү иштери июнь айында башталган. Чыңгыз Айтматовдун иниси Илгиз Айтматов дүйнөдөн кайтты. Бүгүн эртең менен Илгиз Төрөкулович 93 жаш курагында дүйнө салды. Ал геологиялык чалгындоо жана пайдалуу кендерди казып алуу тармагында илимий изилдөөчү жана окумуштуу болчу. Илгиз Төрөкулович Чыңгыз Айтматовдун иниси эле. Ал 200дөн ашык илимий эмгектердин, 15ден ашык ойлоп табуунун жана бир илимий ачылыштын автору. Редакциябыз маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Дайырбек Орунбеков мамлекеттин 3 жылда аткарган иштерин тизмектеди. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына билдирүү жазып, мамлекеттин 3 жылда аткарган иштерин тизмектеп берди. Анын айтымында президент Садыр Жапаровдун командасы бийликке келгенде, тактап айтканда 2020 жылы мамлекеттин консолидацияланган бюджети 247,7 миллиард сом эле. Өткөн жылы 577,2 миллиард сомдон ашып, быйыл 2024 жылы 660 миллиардка жеткирүү планы коюлган.
Комтур алтын кени чет элдиктерден Кыргыз элине кайтарылды. Камбарата биргесин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу башталды. Балыкчы Кочкор темир жолунун 40 чакырым курулушу бүткөрүлдү. Мык чыгарган заводубуз жок эле. Быйыл машина чыгарган завод ишке кирди. Мыктар чыгарылып тонналап экспортко кетүүдө. 2024-жылы 100 өндүрүштүк ишканаларды, завод, фабрикаларды ишке киргизүү планы коюлуп, жарымы иштеп баштады. Калганы жыл соңуна чейин ишке киргизилет. Таласта кубаттуулугу 25 мегаватты түзгөн Бала Саруу гэси бүтүп, аймактарда чакан гэстер курулуп, артынан ишке берилип жатат. Аймактарда аэропорттор курулду, мамлекеттик авиакомпания ачылып, жаңы самолетторду сатып алдык. Эми элдер 7 облусту байланыштырган аба каттамы менен жүрүп калышат. Аскердик техникалар жаңыланып, байрактар, Акынжы, Аксуңгур баштаган дрондор элдин коопсуздугуна даяр. Өзгөчө Кырдаал министрлиги тармагына жүздөгөн техникалар, тик учактар, шаарларга жаңы автобустар, айыл чарба жол курууга, энергетиктерге жаңы техникалар сатып алынды. Бишкекте облустарда ипотекалык көп кабаттуу үйлөр курулуп, элди турак жай менен камсыздап жатат. Парктар, туристтик жайлар салуучу, ден соолукту чыңдоо багыттагы курулуштар биринин артынан бири бүтүүдө. Аймактарды байланыштырган унаа жолдору, тоннелдер, шаар ичиндеги көчөлөр заңгырап жасалууда. Кылмыш дүйнөсү түп орду менен жок кылынды, элди тоногон коррупционерлер тазаланды. Бул жасалып жаткан жумуштардын бири гана чекеси. Айта берсек сөз узак. Мына ушундай натыйжалар элге үмүт берип, ишеним жаратты деп айтсам болот. Мамлекет эгемендик алгандан кийин таланган, токтоп калган, жок болуп кеткен тармактарга жан кирди. Кыймыл башталды, өнүгүү темпи ылдамдады. Азыр Кыргызстан буга чейинки алынган тышкы карыздын эң чоң пайыздык бөлүгүн төлөп жатат. Сыноолор көп, тоскоолдуктар бар. Дүйнө тынч эмес, бирок президенттин командасы ушундай сыноо мезгилинде мамлекетти саздан алып чыгып, өнүгүү жолуна койду. Мекенибизде жакшылыктар көп болсун деп жазган Орунбек. Шариятыбызда эң көп таргып кылынган нерсе садака бергиле дейт. Ушул өлүмдөрдүн ичинен жагымсыз жаман өлүмдөн, капилет өлүмдөн сактайт деген пайгамбар хадиси бар. Демек дайыма садака берип жүргөн адам жаман акыбалда өлбөйт. Өлүмү жакшы абалда болот. 19 000 каражат калды, мынакей эже алып коюңуз. Бул балам бешедесте басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере алмадым. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген бардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун Эмбанкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар, ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көптү көрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу остеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Алла разы болсун. Жардам бергендерге. Эмнени каалайт элеңиз азыр? Ушул балам бешедесте басып кетсем. Кичинекей балам колума алып баган болду. Сүтүмдөн бере алмадым. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ата алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Памир Алай айыл аймагында муниципалдык эс алуу жайы ачылды. Памир Алай айыл аймагынын Сармогол айылында Тулпар көлү муниципалдык эс алуу жайы Алай райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен акча каражат каралып, келечекте акча алып келүү максатында курулуп ишке берилди. Бул тууралуу Алай районунун акими Чыңгыз Бапаев билдирди. Бул эс алуучу жай белгилүү Ленин чокусунун жанында жайгашкан. Бул жерге чет өлкөлөрдөн келген туристтерди кабыл алууга ыңгайлаштырылган шарттар түзүлүп, учурда конокторду кабыл ала баштады, деди Бапаев. Турсунбай Бакир уулу экс депутат: бизде Ирактагыдай жаш балдарга карата мыйзам кабыл алынбайт.
Ирактын парламентинде турмушка чыкчу кыздардын жашын 9-га, эркектердин жашын 15-ге жылга төмөндөткөн мыйзам каралып жатыптыр. Ал мыйзам кабыл алынып кетсе, бир канча жылдан кийин бизди да ошого үгүттөбөйбү? Саддам Хусейнди өлтүрүп, АКШ Ирактын бийлигине шияларды алып келген. Эгер АКШ Иракка кол салбаганда, ал мамлекетти суннийлер башкарып жаткан болчу. Кыргыздар сунний багытындабыз жана Абу Ханифа мазхабындабыз. Ошондуктан андай мыйзам бизде каралбайт да, кабыл алынбайт дагы. Кабаттырланбай эле койсок болот. Париждеги жайкы олимпиада Борбор Азиянын ынтымактуу экенин көрсөттү. Ооба, Борбор Азия элдери олимпиадада бири-бирин жетишкендиктерине бир туугандай сүйүнүп, спортчулары жеңилип калса, бири-бирин колдоп, маанайын көтөрүп жатышты. Чында бул олимпиадага чейин мындай жакшы көрүнүш болгон эмес. Тышкы саясаттын жөнгө салына баштаган ынтымактын болушуна шарт түздү. Эми мындан ары Борбор Азия элдеринин арасында достук, ынтымак болуп турсун. Саясий жетекчилик ар бир талаш тартышма маселени тынчтык, дипломатиялуу жол менен чечип турушса экен деп Арбакейжи сайтына маек куруп берген Турсунбай Бакир уулу. Энергетика министрлиги Орто Токой ГЭСин курууга даярдык иштери кызуу жүрүп жатканын билдирди. Энергетика министри Талайбек Ибраев Орто Токой ГЭСинин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ведомстводон кабарлашкандай, учурда Орто Токой ГЭСин кура турган жумушчулар үчүн атайын шаарча курулуп, ал жерде 45 жумушчу жашап жана жеринде иштеп жатышат. Мындан тышкары жумушчу топ ГЭСти курууга даярдык иштеринин алкагында суу, электр энергиясы менен камсыз болуп, жол салынууда. Эми сентябрь айында туннель казуу үчүн жардыруу иштери жүргүзүлөт. Белгиленгенде 2023-жылы март айында Чакан ГЭС ААК менен Кытайдын China Machinery Corporation компаниясынын ортосунда долбоорду толугу менен ишке ашуу жөнүндө келишимге кол коюлган. Келишимге ылайык ГЭСти толук куруу мөөнөтү 3 жылды, ал эми анын жалпы кубаттуулугу 21 мегаватты түзөт жана 1 жылда 75 миллион киловатт өндүрөт. Энергетика министри тийиштүү жетекчилерге ГЭСти куруу иштерин графикалай өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Жайылда 134 миллион сомдук жер тилке мамлекетке кайтарылды. Чүй облусунун Жайыл районунда 134 миллион 73 миң 600 сомго бааланган жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын башкы прокуратура билдирди. Буга чейин көзөмөл органы текшерүү жүргүзүп, 375 гектар жер жеке жактарга мыйзамсыз өтүп кеткени аныкталган. Жер тилке Дан мамлекеттик ишканасына таандык болчу 2005-жылы алгач жергиликтүү бийликке өтүп, андан кийин жеке тараптарга берилип кеткен. Ак түзүлүп, андан соң жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылган дешти башкы прокуратурадан. Бишкекте ЦН көмүр келе баштады. Күз-кыш мезгилине даярдык көрүү максатында Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр келе баштаганын мэрия билдирди. Маалыматта 180 миң тонна жогорку калориялуу көмүр Агулак участкасынан Миңгуш кенинен ташылып келгени айтылат. Мындан тышкары Д маркасындагы 250 миң тонна көмүрдү четтен алып келүүгө жана Кыргыз көмүр ишканасы менен 520 миң тонна кабак көмүрүн алууга келишим түзүлүп, 50 миң тонна Кыргыз көмүрүн алууга тендер жарыяланган. Электр энергиясы жана жылуулук менен толук кандуу камсыз кылуу үчүн 1 миллион тонна көмүр, 110 миллион куб метр газ жана 8 миң тонна мазут даярдоо пландаштырылууда деп жазылган билдирүүдө. Мэрия жеткирүүлөр белгиленген графиктерге ылайык 2024-жылдын августунан 2025-жылдын мартына чейин жүргүзүлөрүн белгиледи. Бүгүнкү күндө жылуулук электр борборунун кампаларында 194 миң тонна көмүр бар. Борбордук аянтта мамлекеттик туу көтөрүлдү. Бүгүн эртең менен Бишкектеги борбордук аянтта мамлекеттик туу көтөрүлдү. Белгилей кетсек, жаңы флагштоктун узундугу 100 метр, ал Туркиядан жасалып келген. Ала Тоо аянтында расмий Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааракесине арналган салтанатка даярдык көрүлүүдө.